Саламатсыңарбы? Бул сакта темплейттарыбызды сайтыбыздын негизги бетинин тышкы көрүнүшүнү жасайбыз да. Мен азыр эгер силерде статик деген могу папка жок болсо, ушуну маяктан кирип жаңы деп туруп директор, new деп туруп директор деп эме бияка статик деп жазып эме жасап алсаңар болот. Эгер силерде жок болсо, андан кийин мунун ичине дагы бир my images деген неме папка жасап алайлы. Мен өткөн видеолордо айттым эле, могу статикти колдонбойбуз депчи. Бирок немени эске албаптырмын да. Могу тышкы көрүнүштө темплейттер жөнүндө темплейтке дагы биз сүрөттөрдү коебуз да, кандайдыр бир сүрөттөрдү. Ошону ушул статиктин ичине коебуз. Сону кетейин. Эми темплейтти кандай кылабыз? Дагы бир неме бар. Могу ADV сайттын ичинде settings'ти басабыз. Бул жерде бир эң ылдый жакта биз өткөн немеде могу жок болчу. Биздин неме коддорубуз момдай болуп турат эле да. Ушундай болуп турат эле. Бирок мунун ордуна силер муну комментарий кылып коелу. DS коюп койгондо уже бул неме Python'do DS, бул саптын башына DS койгондо бул сап уже комментарий болуп калат да, неме окулбай калат. Python муну көрбөй коетчу. Анын ордуна биз мындай кылып жазалы. Мен эми убакыт эме кылбайын деп эле, көп убакыт өткөрбөйүн деп жазып койдум эле. Силер мындай кылып жазгыла. Static files dir барабар ушундай кылып элечи. Мунун кичине маанисине кийинирээк айтып берем. Ушул темага кайтканда. Азыр болсо биз темплейтибизди жасай баштайлы. Биздин негизги сайтыбыз бар эле, немизги барагыбыз. Бул home деген. Home'го биз муну иштетип көрөлү. Manage by server деп туруп иштетип көрөлү. Муну азыр бизде сайтыбызда бир гана navbar, home, контакт, бир гана үстүгү navbarыбыз бар да. Онда bootstrap, bootstrap'тан алып барып койгон элек. Муну экинчи же үчүнчү сабакта эле. Эми биз ушуну азыр ошонун астын толтурабыз. Могу navbardын астын толтурабыз. Муну кандай кылабыз? Бизде эсиңерде болсо керек, лейауттун ичинде базовый бир немебиз бар болчу. Баракчабыз бар болчу. Бул баракчабызда бул баракчада могу үстү, анан асты гана бар да. Асты азыр астында жазуу жок, бирок үстүңкү navbar аянтчасы менен астыңкы аянтча эле бар да бул баракчада. Калган бардык HTML файлдарыбыз, калган бардык баракчаларыбыз могу баздын ортосуна, блок контент менен end блоктун ортосуна келип түшөт да. Аны кандай кылдык? Эске салыш үчүн эле айтып атам. Мына мисалга home'го басканыбызда башта
layout'u, bazı HTML layout'un içinde bazı HTML'di çakır dep extend kılıp atабыз bu yerde. Andan keyin bu yerge özübüzge home'nun o tiyişelүү nerseleri yazabız. Endi bu yerge yazıla turgan, koyula turgan nerselerdi biz alıp keleli. Al yerge bu nasıl ne koyuşubuz mümkün? Çoğun bir süret koysak bolot. Al süret mına kıymıldap tursa bolot, je bolbosa mындай негизги kiriş betine, sayттın kiriş betine çoğun bir neme koyalım, süret koyalım. Anda Bootstrap'tan dayar süret için dayar bir neme frame kod karaylı da. Bunday kılabız. Anda ko'rsatam. Ilдый jakta komponentler var. Komponentin içinde karusel var. Karuselden ele bir dayar intro alaylı. Tak. Bunday var eken, third slide deydi. Bunday bir nerse var eken. Ondan nerse var eken. Tak. Ondan nerse var eken. Mağa jaktı misalı. Şunda koysak bolat. Bunu kodunu alıp baraylı. Kopyaladık. Düğmeyle mına yerge jabıştırabız. Tak, bu yerge jabıştırganda azır açıp karasak bu körsetpek boluş kerek. Birok mындай кичинекей эле мындай сүрөттүн немеси алдагыдай чыккан жок. Эми бул жерге сүрөттөрүбүздү чакырышыбыз керек. Ал үчүн static файлыбызды мен азыр өчүп салдым башынан жазыш үчүн. Static сүрөттөрүбүз неменин ичинде болот. Биз азыр бул жака сүрөт коелу. Сүрөттөрүбүз так, static файлдын içinde static papkanın içinde images деген papka var. Ушул papkanın içinde сүрөттөрүбүздү коебуз. Birinci static papkabызды бул жерге жүктөтүп алайлы. Так. Bu da dedik. Papkanın ушул баракча ачылганда static деген papkaдан жүктөйт бул жака жолуну. Биз эсиңерде болсо керек, settings'in içinde мына азыр эле айтып өттүм, мына коддорду жазганбыз, static үчүн, анан media үчүн биякта patch жолдорун көрсөткөнбүз. Андан кийин дагы бир неме бар, код бар. Мен аны дагы убакыт жоготпойлу деп бияка жазып салгам да. Могу ADV сайттын içinde en başka URL'nin içinde momda bir kodumuz var. URL patterns plus static files. Bunu if debug. Bu saytımız hazır test rejiminde işlep atkan için biz bunu biyakta belge atabız da debug test avalında sen bunu joldu işlet dep buyruk berip atabız da bir komanda berip atabız. Tak, munda eskerttim. Эми home'ubuzdu карайлы. Так, kodubuzду алып келип бул жерге түшүрдүк. Static faylды жүктөттүк. Carousel file бар. Могу жерге биз азыр сүрөттөрүбүздү коюш керек. Биринчи сүрөттөрдү мен так, static file image так, кандай кылабыз? Кантип жүктөсөк болот? Жөн эле могу жерден сүрөттөрдү тандап эле алып келсекчи. Мисалга момундай бир сүрөттү тандасак, мына момундай бир сүрөтүбүз болсун. 2B, момундай бир сүрөтүбүз болсун. Анан могу иштеп аткан кыздын сүрөтүн алайлы. Андан кийин момундай китепкананын сүрөтүн алайлы. Андан кийин отуруп турган кишинин сүрөтүн алайлы.
ушул 3 сүрөттү алып мен эмеге коеюн. Копировать дейин. Анан images'e алып келип жабыштырайын. To directory ушул жакка копиялайынбы деп атат. Ооба дейинчи. Алып келет экен. Алып келип 1, 2B, 2C. Ачып көрөлүчү сүрөттөрүбүздү. Кыздын сүрөтү экен. Мунун мен атыны 1A деп коеюнчу. 1A деп коеюнчу. Refactor. Бул кандай сүрөт экен? Муну да көрүп коелу. Бул да бир китепкана сүрөт экен. Сонун сүрөт. Адвокаттык сайтыбыздын тематикасыга мына туура келген плюс-минус ушундай сүрөттөрдү атайын тандап мен түшүрүп койгон болчумун. Эми сүрөттөрдү кантип орноштурабыз? Бул жерге статикти жазабыз биринчи. Static. Андан кийин статиктин ичиндеги bir A JPG koydum. Tekstür burada işledi. Так. Загрузка дели. Значит, перезагрузка волая. Так. Вот просмотр клатч. Şimdi çünkü gelgen yok. Pricing. Так, сайт. Home. Tamam. O blog contentin içine koyuşuz gerek de biz blog contentin içine koyalım. Blog content menen endi blogdun içinde жазышыбыз керек. Эмне жазсак дагычы. Эмне жаза турган болсок, блог контент менен башталат home'дун ичинде. Endi blog могу менен бүтөт. Ушунун ичиндеги нерселер гана неме көрүнөт да сайттанчы. Эми текшерип көрөлү. Бул жерде биздин home страницабыз вообще эле жүктөлбөптүр да, ошол жерден байкадым мен. Сүрөтүбүз келди. Мына экинчи сүрөтүбүз жок. Ана экинчи, үчүнчүсүн да коелу. Так. Экинчи, үчүнчүсүн дагы. Ушулай эле алып копиялайбыз. Image сережеге коебуз. Image сережеден ошону менен так. Эми көрөлү. Geldi. Süretiriz. Üç kızın hazır. Bundan böyle. Tak. Birinci süretizin adı 1A, 2B, 2C. Bakın. 1A, 2B, bu da 2C yakın. Tak. Yemi ayrıdan karap görüldü. F5'e bassak сайт кайрадан жүктөлөт. Так. Ana жүк. Мында кысып болот экен. Так, бул жерде бизде кичине бир проблема бар. Бул биздин сүрөтүбүздүн чоңдугу бир аз uzun болуп атат. Сүрөттү кыскартышыбыз керек.
Ал үчүн кандай кылабыз? Көп эметпейли. Photoshop'tan ne kesip көрсөтөйүн дейм да. Анткени мындай нерсе бар. Азыр Bootstrap'tan сүрөттүн чоңдугуну Bootstrap'tan өзгөртсөк, анда ал бизге толук мындай эмеси бербей калат да. Ошон үчүн Photoshop'tan эле сүрөттүн чоңдугу 1, 2, 3, 4. Саатсыңарбы? Бул сакта темплейттарыбызды сайтыбыздын негизги бетинин тышкы көрүнүшүнү жасайбыз да. Мен азыр эгер силерде статик деген могу папка жок болсо, ушуну маяктан кирип, жаңы деп туруп directory, new деп туруп directory деп эме бияка статик деп жазып неме жасап алсаңар болот. Эгер силерде жок болсо. Андан кийин мунун ичине дагы бир images деген неме папка жасап алайлы. Мен өткөн видеолордо айттым элем, могу статикти колдонбойбуз депчи. Бирок немени эске албаптырмын да. Могу тышкы көрүнүштө темплейттер жөнүндө темплейтке дагы биз сүрөттөрдү коебуз да, кандайдыр бир сүрөттөрдү. Ошону ушул статиктин ичине коебуз. Ошону кетейин. Эми темплейтти кандай кылабыз? Дагы бир неме бар. Могу ADV сайттын ичинде settings'ти басабыз. Бул жерде бир эң ылдый жакта биз өткөн немеде могу жок болчу. Биздин неме коддорубуз момдай болуп турат эле да. Ушундай болуп турат эле. Бирок мунун ордуна силер муну комментарий кылып коелу. DS коюп койгондо уже бул неме Python'do DS, бул саптын башына DS койгондо бул сап уже комментарий болуп калат да, неме окулбай калат. Python муну көрбөй коетчу. Анын ордуна биз мындай кылып жазалы. Мен эми убакыт эме кылбайын деп эле, көп убакыт өткөрбөйүн деп жазып койдум эле. Силер момундай кылып жазгыла. Static files dir барабар тыры ушундай кылып элечи. Мунун кичине маанисине кийинирээк айтып берем. Ушул темага кайтканда. Азыр болсо биз темплейтибизди жасай баштайлы. Биздин негизги сайтыбыз бар эле, немизги барагыбыз. Бул home деген. Home'го биз муну иштетип көрөлү. Manage by server деп туруп иштетип көрөлү. Муну азыр бизде сайтыбызда бир гана navbar home, кандай бир гана үстүгү navbarыбыз бар да. Онда Bootstrap, Bootstrap'tan алып барып койгон элек. Муну экинчи же үчүнчү сабакта эле. Эми биз ушуну азыр ошонун астын толтурабыз. Могу navbardын астын толтурабыз. Муну кандай кылабыз? Бизде эсиңерде болсо керек, лейауттун ичинде базовый бир немебиз бар болчу. Баракчабыз бар болчу. Бул баракчабызда
бул баракчада могу үстү анан асты гана бар да. Асты азыр астында жазуу жок, бирок үстүңкү нав бар аянтчасы менен астыңкы аянтча эле бар да бул баракчада. Калган бардык HTML файлдарыбыз, калган бардык баракчаларыбыз могу баздын ортосуна, блок контент менен end блоктун ортосуна келип түшөт да. Аны кандай кылдык? Эске салыш үчүн эле айтып атам. Мына мисалга home'га басканыбызда башта layout'tu baz HTML layout'un içinde baz HTML'di çakır деп extend кылып атабыз бул жерде. Андан кийин бул жерге өзүбүзгө home'нун тиешелүү нерселерди жазабыз. Эми могу жерге жазыла турган, коюла турган нерселерди биз алып келели. Ал жерге могунун астына эмне коюшубуз мүмкүн? Чоң бир сүрөт койсок болот. Ал сүрөт мына кыймылдап турса болот, же болбосо мындай негизги кириш бетине, сайттын кириш бетине чоң бир эме коелу, сүрөт коелу. Анда Bootstrap'tan даяр сүрөт үчүн даяр бир фрейм код карайлы да. Мындай кылабыз, анда көрсөтөм. Ылдый жакта компоненттер бар. Компоненттин ичинде карусель бар. Каруселден эле бир даяр интро алайлы. Так, мындай бар экен, first slide дейт. Мындай бир нерсе бар экен. Мондай нерсе бар экен. Так, мондай нерсе бар экен. Мага жакты мисалы. Ушундай койсок болот. Муну кодун алып барайлы, копияладык. Жумай эле мына жерге жабыштырабыз. Так, бул жерге жабыштырганда азыр ачып карасак, бул көрсөтпөйт болуш керек. Бирок мындай эле кичинекей эле мындай сүрөттүн эмеси алдагыдай чыккан жок. Эми бул жерге сүрөттөрүбүздү чакырышыбыз керек. Ал үчүн static файлыбызды мен азыр өчүп салдым башынан жазыш үчүн. Static могу сүрөттөрүбүз неменин ичинде болот. Биз азыр бул жака сүрөт коелу. Сүрөттөрүбүз так, мына static файлдын ичинде static папканын ичинде images деген папка бар. Ушул папканын ичинде сүрөттөрүбүздү коебуз. Биринчи могу static папкабызды бул жерге жүктөтүп алайлы. Так. Бу папканы ушул баракча ачылганда static деген папкадан жүктөйт бул жака жолуну. Биз эсиңерде болсо керек, могу settings'тин ичинде мына азыр эле айтып өттүм, мына коддорду жазганбыз, могу static үчүн, анан media үчүн биякта patch жолдорун көрсөткөнбүз. Андан кийин дагы бир неме бар, код бар. Мен аны дагы убакыт жоготпойлу деп бияка жазып салгам да. Могу ADV сайттын ичинде эң башкы URL'нын ичинде моундай бир кодубуз бар. URL patterns static files болот. Муну if debug. Бул сайтыбыз азыр тест режиминде иштеп аткан үчүн биз муну биякта белгилеп атабыз да, debug тест абалында сен мунагу жолду иштет деп буйрук берип атабыз да. Бир команда берип атабыз. Так, мында эскерттим. Эми home'убузду карайлы. Так, кодубузду алып келип бул жерге түшүрдүк. Static файлды жүктөттүк. Carousel файл бар. Могу жерге биз азыр
suretlerimizni koyuş gerek. Birinci suretlerdi men tak static file image tak kандай kılabız kантип жүктөсөк болот жөн эле мына жерден сүрөттөрдү тандап эле алып келсекчи мисалга момундай бир сүрөттү тандасак мына момундай бир сүрөтүбүз болсун 2b момундай бир сүрөтүбүз болсун анан могу иштеп аткан могу иштеп аткан кыздын сүрөтүн алайлы андан кийин момундай китепкананын сүрөтүн алайлы андан кийин могу туруп турган кишинин сүрөтүн алайлы ушул 3 сүрөттү алып мен эмеге коеюн копировать дейин анан могу images'e алып келип жабыштырайын to directory ушул жакка копиялайынбы деп атат ооба дейинчи алып келет экен алып келип 1 2b 2c ачып көрөлүчү сүрөттөрүбүздү кыздын сүрөтү экен мунун мен атыны 1a деп коеюнчу 1a деп коеюнчу рефактор бул кандай сүрөт экен мында көрүп коелу бул да бир китепкана сүрөт экен сонун сүрөт адвокаттык сайтыбыздын тематикасына мына туура келген плюс минус ушундай сүрөттөрдү атайын тандап мен түшүрүп койгон болчумун эми сүрөттөрдү кантип орноштурабыз бул жерге статикти жазабыз биринчи статик андан кийин статиктин ичиндеги bir a jpg могу койдум текшерип көрөлүчү иштедиби так перезагрузка дейли эмне үчүн перезагрузка болбой атат так код просмотра кылачы эмне үчүн келген жок прайсинг так сайт home блок контенттин ичине коюшубуз керек да биз блок контенттин ичине койбой эле блок контент менен энд блоктун ичинде жазышыбыз керек эмне жазсак дагычы эмне жаза турган болсок блок контент менен башталат хоумдун ичинде энд блок могу менен бүтөт ушунун ичиндеги нерселер гана неме көрүнөт да сайттанчы эми текшерип көрөлү бул жерде биздин хоум страницабыз вообще эле жүктөлбөптүр да ошол жерден байкадым мен сүрөтүбүз келди мына экинчи сүрөтүбүз жок ана экинчи үчүнчүсүн да коелу так экинчи үчүнчүсүн дагы ушулай эле алып копиялайбыз image сережеге коебуз image сережеден ошол немен так
Эми көрөлү. Geldi. Süretimiz. Üç kızın. Hazır. Bunu tak. Birinci süretimizin adı 1A, 2B, 2S ekan. 1A, 2B, bu dagы 2S ekan. Эми кайрадан карап көрөлү. F5'e bassak sayt kayradan yüktölөt. Так. Ana yük. Bunda kısıp bağlı ekan. Так, бул жерде бизде кичине bir проблема бар. Бул биздин сүрөтүбүздүн чоңдугу бир аз uzun болуп атат. Сүрөттү кыскартышыбыз керек. Анын үчүн кандай кылабыз? Кыскартышыбыз керек. Desek çok 300 болот. 150'deç. Пап, тебе звонили. Сүрөттөрүбүздүн чоңдугун кандай кылып өзгөртсөк болот? Мен көп эметпейли. Photoshop'tan kesip көрсөтөйүн дейм да. Анткени мындай нерсе бар. Азыр Bootstrap'tan сүрөттүн чоңдугуну Bootstrap'tan өзгөртсөк, анда ал бизге толук мындай эмес бербей калат да. Ошон үчүн Photoshop'tan эле сүрөттүн чоңдугуну кесип эметебиз. Так. Так. Кайсы сүрөттөр бар? Бирөөсү мына болчу. Так, бирөөсү бул болчу, бирөөсү бул болчу. Үчөөнү тең ачалы. Аябай чоң сүрөттөр болар. Размер изображения дейт. Onun üstüne 1800 kılsak. Так, 1200 kıldık. Piksel dedik. 400 kılsak. 600'luk içine alıp kalatken. Onda жөнүнө кесе турган болсок. Так, анда бизге стоит текст выделение. Слой.